гүлдөрдү жакшы көрөм. Кагаздан гүлдөрдү жаратам. Саламат Бактыбек кызы 21 жашта. Төрөлгөнү оң буту жакшы өрчүбөй, мектеп жашында кестирүүгө аргасыз болгон. Мүмкүнчүлүгү чектелген абалына карабастан, коомго пайдалуу болгусу келет. Кагаздан гүл жасоону үйрөнүп алып, аны сатуу менен жан багат жана окуучуларын тарбиялап келет. Менин негизи командам бар. Бирок командам менен гүл жасабайбыз. Командама мен көбүнчө аларды мен окууга, үйрөтүүгө чакырам көп учурда. Себеби азыр мен ушундай ийгиликтеримди көрүп, ушундай жасалган гүлдөрүмдү көрүп кызыккан кыздар абдан көп. Эжелер да көп кайрылышат, келишет, колуман келишинче. Аябай мактанып үйрөтүп салбайм. Бираз секесим болсо деле колуман келишинче үйрөтүп, азыркы учурда ушул 1 жылдын ичинде 30дан ашык эжени гүл жасаганга үйрөтүп алдым. Жылдын мыкты чебери кылганбыз. Саламаттын аракетин Элита Плюс журналынын жетекчилиги колдоп, жылдын мыкты чебери номинациясын ыйгарды. Көп нерсе, бир жакшы токтолуу нерселерди ойлонуп, мындай элге пайдасы тие турган, элге мындай көмөгү тие турган, элдин оозуна түшө турган бир жакшы проекттер жазып атам. Буюрса 2020 жылдан баштап эл оозуна алып баштайт буюрса. Элита Плюс журналы 2016 жылы жарык көрүп, жаратмандык позицияны тандап алган. Журналдын бетине элге, коомго пайда алып келген адамдар жөнүндө макалалар чыгат. Бул биздин ачкан максатыбыз коомго бир позитивдүү, бир жакшы материалдарды берип турсак деген ниетибиз болгон. Анткени массалык маалымат каражатында көбүнчө позитив, жакшы нерселер болсо, бул коомдун аң сезимине да жакшы сиңет деген ойдо. Эмгегибиз эл үчүн деген урандын алдында ушу журналды ачканбыз. 3 жыл аралыгында биз көптөгөн окурмандарды таптык. Эмгегибизге, элибизге эмгеги сиңген мыкты, карапайым инсандардан да кызматташ алдык. Бир айда бир жолу чыккан журнал үчүн жыл этегинде жыйынтык чыгаруу салт болуп калган. Атайын сурамжылоо жүргүзүп, жыл сайын коомго салымын кошкон адамдардын атын атап келет. Мамлекеттик кызматтарда иштегендерден баштап, өзүнүн адал эмгеги менен тапкан акчасын адал эмгеги менен тапкан жеке ишкерлер да кирди. Баягы кайрымдуулук менен иш жасагандар дагы жыл мыктыларына арзый алды кылган иштери боюнча. Анан биздин журналга отчет катары ошол жылдын мыктысы болгон адамга биз отчет катары бардыгы үчүн материал чагылдырып бердик да. Жылдын мыкты губернатору номинациясында биринчиликти Ысык көлдүн атка минери алды. Көрсөткүчтөргө караганда быйылкы туристтик сезондо көлгө зыярат кылгандардын саны 1,2 миллион адамды түзүп, туризм 15-20% жогорулаган. Мындан тышкары облуста өндүрүш тармагына чоң көңүл бурулууда. 2019 жылы 42 өндүрүш ишканасы ачылды. Ысык көл өнүктүрүү фондусундагы мурда жалаң эле социалдык маданий иш чарасына гана акча каражат жумшалып келген да. 97 жылдан 19 жылга чейин бир дагы бюджетти пайда кыла турган долбоорлорго акча каражаты жумшалган эмес. Быйылкы жылы биринчи жолу биз ушуну баштадык. Ким айыл чарба продуктларын кайра иштете турган болсо, миллион сомдон 10 миллион сомго чейин биздин өзүбүздүн ишкерлерибизге 5% суда бере баштадык. Ысык көлдө облустук гана эмес, ар бир айылды өнүктүрүү фонду түзүлүүдө. Азыр алардын саны 128. Фонддун эсебинен аз камсыз болгон тургундарга жардам көрсөтүлүп, майда барат көйгөйлөр чечилет. Ошол өздөрүнүн көпүрөсүн салып алыш, же болбосо өздөрүнө ошо керектүү жолун оңдоп алыш, баягы шагал төшөп, же болбосо ошол эле мезгилде бир суу маселеси боло турган болсо, башка боло турган болсо, ушундай эң бир муктаж болгон айылга керектүү маселени чечип алыш маселе да. Кол чабабыз. Орусияда эмгектенген өзгөндүк жолдошу Али Шамуратов айылдаштарына жеке каражатына спорт аянтча куруп берди. Курулушка жалпы 2,5 миллион сом сарптаган. Демилгечи мындай аракети менен чет өлкөдө жашап, иштеп жүрсө да өз өлкөсүнүн өнүгүүсүнө аз да болсо өз салымын кошсом деген ниетин билдирет. Дене чыңдоочу жайдын узундугу 45, туурасы 25 метрди түзөт. Өзгөндөгү номер 60 Туташбай Төлөнов атындагы орто мектебине караштуу футбол талага түшкөн аянтча. Жеке эле Бабаш айылындагылар үчүн эмес, коңшу Төөлөс, Бөксөжол, Бахмал айылынын мектеп окуучулары, жаштар үчүн акысыз пайдаланууга берилди. Мурда чаңда ойночубуз, жана жыгылсак деле баандай ооруп бир жерибиз. Азыр жыгылсак иштеке болбойт. Түү чөп, варатасы коюлган, сеткасы коюлган. Башка айылдарга караганда раса суктан ойнойт элек. Бизде дагы болсо деп эме кылат элек.
Рахмат. 1940 Аш арыкмасында курулган мектептин спорт залы жок болгондуктан окуучуларга жаан чачындуу күндөрү дене тарбия сабагы түйшүк жаратып келген. Жолдошали Шамуратов август айында Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги астында өткөн мекендештер форумунда айыл муктаждыгы үчүн жеке капчыгынан 2 миллион сом бөлөөрүн билдирген. Андан кийин ишкер айыл аксакалдары менен кеңешип, өзү туулуп өскөн айылындагы мектепке спорт аянтча куруп берүү чечимине келген. Жолдошали Шамуратов Орусияда 1976 жылдан бери жашап келет. Орусиянын эмгек сиңирген курулушчу сыйлыгынын ээси. Чындыгында азыр бизде мамлекетибизде неме экономикасы аз, ошондуктан тез эле өнүгүп кетишке биздин шартыбыз жок. Ошондо мен ойлоп айттым, ошо кыргыз элиме жардам берейин деп, өзүмдүн каражатымдан 2 миллион берем деп айтканмын. Байлыгыңызда жетишпеген көйгөй болсо көрүп, ошону чечип бериңиз деди. Барсам, чындыгында мектептин аянтчасы жок экен, футбол аянтчасы. Ошону көрүп, ошону мен өзүм колум менен 2,5 айдын ичинде куруп тапшырып бердим. Айылдык футбол аянтчасын оңдоого салымын кошкон Москвада иштеген кыргыз ишкер кайрымдуу мекендеш номинациясына ээ болду. 2019 жылдын 31 августунан тарта КТРКнын Ала Тоо 24 каналы жаңы форматта чыга баштады. Көрүүчүлөр 24 саат бою өлкө аймактарындагы жана чет элдик кабарлар менен таанышып турушат. Көрүүчүлөр таңды иш илгери жана деловой завтрак менен тосуп алышса, элдик репортер программасы элдин көйгөйүн чагылдырып, чечкенге аракет кылат. Берүүнү мен Венера Осмокеева алып барам. Кеч эмес жана еще не вечер программаларында өлкөдөгү коомдук, саясий, экономикалык, маданий маселелер талкууланат. Ал эми каналдын өзөгү болгон Ала Тоо 24 жаңылыктар кызматы өлкөдө болуп жаткан окуяларды үзгүлтүксүз эфирге чыгарып турат. Маалымат деген азыр маалымат, бул бир жарым сааттан маалымат болбой калат. Ошондуктан биздин максат азыр болуп аткан нерсени азыр элге жеткирүү. Азыр болуп аткан нерсени тактап, расмий булактан билдирүү да биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо. Жылдын мыкты телеканалы сыйлыгын журнал Ала Тоо 24 каналына ыйгарды. Негизи Ала Тоо 24 каналы бул Кыргызстандагы маалыматтык каналдардын флагманы, мен дайыма айтам. Ошондуктан ушул журнал биздин каналды мыкты деп тапканы үчүн абдан кубанычтамын. Анткени бул жалпы жамааттын эмгеги 1 жыл бою аткарган. Бул бир аз эле бир 5-6 айдагы убакыт эмес, 1 жыл бою биз кандай иштеген болсок, ошонун жыйынтыгы деп ойлойм. Ал эми журнал болсо, бул көп жылдан бери чыгып келаткан көп тармактуу, баягы адилеттүү нерселерди жазган журнал болуп эсептелет. Ошондуктан бул журналдын дагы орду өзгөчө. Ал эми журнал менен биздин кызматташуу, мен ойлойм, жакшы тандем болду деп. Мындай белектер, мындай баалоолор бул бизге дайыма мындай бир стимул берет да. Ошондуктан мен ойлойм, бул сыйлык дагы биздин текчебизди кооздоп гана койбостон, бизге мындан ары дагы чыгармачылыктан өсүп өнүгүүгө бир чоң дем болот деп ойлойм. Жалпысынан түрдүү номинация боюнча 30га жакын сыйлык тапшырылды. Анын ар бир жеңүүчүсү коомдогу социалдык көйгөйлөрдү чечип, элдин жашоосун жакшыртууга мындан ары дагы салымын кошо бермекчи дейт журналдын башкы редактору Жазгүл Карбосова. Өткөн жылыбыз биз үчүн ак жолтой жылдардан болду. Келаткан жылдагы бизге ак жолтой жылдардан болсо деп тилейм. Анткени биздин өлкөбүздө тынччылык болсо, токчулук болсо, биздин өлкөбүз өнүгөт, инвесторлор да келет деген сыяктуу. Ошон үчүн биздин өлкөбүздө тынччылык болсун, токчулук болсун, элибиз бейкуттукта жашасын.